Ассаламу алейкум. Азыр биткоиндин жана эфиринин салананын графикасын анализ кылабыз. Өзүбүз деле билгендей, бүгүн суббота, воскресенье, форекс жана американский биржалар иштебейт, выходной. Так, алтындын базы 115 000 и биткоиндин базы 115 800 болуп турат бул жерде. Так, азыр биз 4 сааттык графика өтөлүк. Алтын биткоин тууралуу кыскача өзүмдүн оюмду айта кетейин. Азыр бизде биткоинда өйдөгө четкий трендти көрүп турабыз. Примерно мынакей болжол менен алганда астыңкы уровень поддержка жана үстүнкү уровень сопротивление тренди бар. Бизде азыр уровень поддержканын түбүндө болуп эсептелип атабыз, бирок бизде волна 5 волна бүттү десек болот. Биринчи тийип, кайра отскок кылып, кайра тийип, кайра өзү ылдыйга коррекция берип, бул жерден ретест кылып, кайра ABC трендин чийип кетиши мүмкүн деп ойлоймун. Бирок аны биринчи күндүк биржалар кандай ачылат, ишке киргенде негатив менен ачылабы же мындай жакшы эме менен ачылабы, ошону карап туруш керек. Если продажа болуп кетсе, анда бизде биткоиндо дагы продажа болот. Эгер продажа болсо, меники оюмча битоктун түшө турган жери 113 000 тарап примерно чийип койдум. Бул жерге чейин түшүп кетиши мүмкүн. Бизде биринчи слом структура болушун карап туруш керек биз. Ал өзү эле билим калат. Мисалы, бул жерде накопление болуп, ылдыйга бир аз коррекция болуп баштайт. Ошондо бизде слом структура болушу мүмкүн. Аны карап, унутпай карап турабыз. Андан кийин, эгер биз түшүп кетсек, анда бул жерде мен крупный покупкага позицияга дайынлана баштаймын. Примерно түшө турган жерибиз бул жер деп эсептеп атам. Бирок эгер андан дальше тешип кетсек, биздики бара турган жерибиз примерно мынакей. Бул жерде эң чоң накопление покупка лонгтордун лимиткалары жатат. Жана бул жерде шорттордун да позициясы киргендер да бар, плюска кирип алып жатат азырынча. Аларды дагы бир күн ликвидация кылыш керек деген ойдомун. Бул өзүмдүн оюм. Бирок мен оюмча тренд азырынчараак мен чийген уровеньге чейин болушу мүмкүн. Бул жерге чейин бул 4 саат графика. Биринчи күндүк американский чикагский биржалардын ачылышын көрүп карап турабыз. Если негатив менен ачылса, анда бизде примерно продажа мен оюмча бул жерге чейин уланышы мүмкүн. Мен как раз лонг позициясын бул жерге илип үйдөгө чейин кармаганга аракет кылып көрөм. Биткоиндге түшүнүктүү болуш керек. Бирок бизде всегда трейдингде 5 волна болуп кетет. 1, 2, 3, 4, 5. 5 волна болуп кетет. Кайра ылдыйга коррекция болгондон ABC тренд менен ылдыйга түшөт. Аны волна илип атат деп жазсаңыздар көрөсүздөр. Биток түшүндү болду. Эми эфирдикин көрөлүк. Так, эфирде азыр бизде мындайча айтканда бул жерде накопление тренди болуп жатат. Өзүбүз деле көрүп атабыз, боковикте болгонун. Мындай кызылып келатат боковиктен. Эгер бул түшүп кетсе, биздики бара турган уровень 4300 бул жери болуп эсептелет. Примерно бул жерде аябай проторговка болгонун көрүп турабыз. Мынакей аябай проторговка болгон көрүнүп турат бул жерде. Примерно түшө турган уровеньибиз. Бул жерде лонгтордун лимиткалары бар деп ойлоймун. Анткени алардын лимиткаларын алып, анан өйдөгө кеткен жакшы деп ойлойм. По идее, бул жерде шорттордун дагы позициялары бар. Аны да ликвидация кылып, кайра жаңы сбор кылып, кайра өйдөгө кетиши мүмкүн. Эгер бул мен айткан уровеньди тешип кетсек, анда биздики бара турган жерибиз 3000 бул зонага чейин болуп эсептелет. Примерно 3900 болуп эсептелет. Түшө турган жерибиз, уровеньибиз, менин оюмча. Если мен айткан 3900 чейин барса, анда мен бул жерден крупный покупкага лонгко караштырганга даярмын. Эмеден, эфирден. Анда бизде түшсөк, примерно анда бизде долгосрочный накопление тренди өйдөгө уланышы мүмкүн. Бул өзүмдүн оюм. Муну карап турабыз. Түшпөй деле бул жерден өйдөгө деле отскок берип, өйдөгө өсүп кетиши мүмкүнбүз. Бул 4 саат графика эфирден.
түшүнүктүү болду деш керек. Графикасы, анализин. Өзүмдүн жеке оюмду айтып атам. Финансовый совет бере албайм. Бул жерден киргиле жана бул жерден чыккыла деп сигнал да бере албайм. Бул өзүмдүн жеке оюм. Эми азыр Solanaдан дагы өтө кызыктуу болуп жатат. Мынакей Solana. Бизде Solanада 4 саат графикада бул жерде имбаланс зонасынан 1-2-3 жолу отскок бергенин көрүп турабыз. По идее азыр бул жерде бизде накопление зонасынан дагы ретест кылып өйдө кеткенин да көрүп турабыз. Эгер бизде ылдыйга коррекция берсе, анда менин точка входум покупкага имбаланстын примерно полный жабылып өйдөгө коррекция болгонун күтүш керекмин. Ошондо мен короче имбаланстын тараптан точка вход караштырамын. Эгер имбаланс полный жабылып кетсе, анда бизде бара турган жерибиз 217 болуп эсептелет. $217 бара турган жерибиз $217. Бирок бизде дагы үстүндө четкий ликвид көрүнүп турат. Мындай караганда дагы ылдыйга кеткен волна деле көрсөк болот. Как раз 5 волна болуп кетиши мүмкүн. Ылдыйга мына кечип койдум. 5 волна болуп кетиши мүмкүн. Эгер бул тренд ылдыйга кетсе, анда бир свече кетсе, анда түшүнүктүү. Эгер менин айткан зонама $217 барса, мен покупка ушактан караштырам. 217 тараптан. Кимге видео жакса лайктан басып, жеке оюңуздарды айта кетиңиздер. Комменттердин астына дагы оюңуздарды жаза кетиңиздер. Болгону бүгүнкү анализ ошол болду. Так что саламатта калыңыздар.